Күндүн маанилүү окуя кабарларын камтыган жаңылыктар маалымат программасынын түшкү чыгарылышы назарыңыздарда. Аны менен мен Азамат Байытов таныштырам. Саламатсыздарбы? Парламенттик шайлоонун жыйынтыгында бир мандаттуу округтарда 5%дан ашык добуш алган 166 талапкерге шайлоо күрөөсү кайтарылат. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирди. Мыйзамдарга ылайык шайлоочулардын 5%дан кем эмес добушун алган талапкерлерге, ошондой эле шайлоо жараксыз деп таанылган учурда күрөө кайтарылып берилет. Бул жолку жогорку кеңешке шайлоодо бир мандаттуу округтардан 282 талапкер катышкан. Алар БШКнын депозиттик эсебине 100 000 сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн салган. Жалпы сума 28 миллион 200 000 сомду түздү. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча 5%дан кем эмес добуш алган талапкерлердин саны 155ти түздү. Алардын ар бирине 100 000 сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсү кайтарылып берилет. Мындан сырткары номер 27 1 май округу жана номер 29 Сверлов шайлоо округу боюнча катышкан 11 талапкерге да күрөө кайтарылат. Бул округтарда баарына каршы добушу көбүрөөк болгон. Ошондуктан бул округтар боюнча кайра шайлоо өткөрүлөт. Талапкерлерге кайтарылып бериле турган күрөөнүн жалпы суммасы 16 миллион 600 000 сомду түзөт. БШКдан билдиргендей, 5%дан аз добуш алган бир мандаттуу талапкерлерге акча кайтарылып берилбейт. Андыктан калган 11 миллион 600 000 сом республикалык бюджетке чегерилет. Энергетика министрлиги 2021 жылы жаз жай мезгилинде Токтогул суу сактагычынан кошумча көлөмдөгү суунун агызылганы боюнча түшүндүрмө таратты. Анда Кыргызстандын калкын жана экономикасын зарыл болгон көлөмдөгү электр энергиясы менен камсыз кылуу, Токтогул суу сактагычынын суу энергетикалык ресурстарын сактоо максатында Кыргызстан менен Казакстан энергетика министрликтери электр энергиясын өз ара жеткирүүнү ишке ашыруу жөнүндө чечим кабыл алынганы айтылат. Ага ылайык Казак тарап 2021 жылдын жаз күз мезгилинде Кыргызстанга 900 миллион киловатт-саат электр энергиясын берип жатат. Келишимдин негизинде 2021 жылдын мартынан май айына чейин Казакстандан 420 миллион киловатт-саат электр энергиясы алынган. Бул учурда Токтогул суу сактагычына кошумча суу топтоо мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Кыргыз тарап Казакстанга 2021 жылдын июнь-август айларында буга чейин алынган 300 миллион киловатт-саат электр энергиясын кайтарып берген. Энергетика министрлиги ар бир куб метр суу электр энергиясына айлангандыктан гидроагрегаттарды айланып өтүүчү суу кошумча кое берилбесин билдирди. Ошто акысыз укуктук кеңеш берүү иш-чарасы башталды. Юстиция министрлиги тарабынан калкка акысыз укуктук кеңеш жардам көрсөтүү боюнча 6 декабрдан 15 декабрга чейин декада өткөрүлүүдө. Декаданы калк көп болгон жайларда өткөрүү пландалган. Кечээ 8 декабрь күнү Ош шаарынын Борбордук базарынын аймагында саат 10:30дан 15:00 чейин тургундарга акысыз юридикалык кеңеш берилди. Ушундай эле иш-чара эртең 10 декабрь күнү Өзгөн районунун Борбордук базарынын аймагында саат 10:30дан 15:00 чейин, 14 декабрда Кара Суу районунун Борбордук базарынын аймагында саат 10:30дан 15:00 чейин, 15 декабрь күнү Ноокат районунун Борбордук базарынын аймагында саат 10:30дан 15:00 чейин өткөрүлө турганы айтылды. Калкка акысыз укуктук кеңеш берүүгө юстиция башкармалыгынын кызматкерлери, нотариустар, адвокаттар менен биргеликте салык кызматынын өкүлдөрү да тартылууда. Сокулукта 16 жаштагы кызды зордуктаган жигиттин ата-энеси айылдан көчүп кетишти. Мындан 3 күн мурун Кызыл Туу айыл аймагында Исмай айылында эл топтолуп 2004 жылы туулган кызды зордуктоого шектелген тургундун атасын ортого алып, бул үй бүлөнүн айылдан көчүп кетүүсүн талап кылышкан болчу. Ал эми 7 декабрь күнү аксакалдар соту өтүп, анда 3 күндүн ичинде аталган үй бүлөнү көчүрүү боюнча чечим кабыл алынган. Алар ата-бабасы менен ушул айылда жердеп келишкен. Бара турган жайлары жок. Күнтүү айылына барып, бир батирге чыгышыптыр. Бирок ал жактан дагы элдер ызылдап жатат деп угуп жатабыз. Бул жактагы үйүн сатыкка коюшат. Эми өтүп кетсе, анан башка бир жерден үй алышат деп жакындары билдиришти. Бул маалыматты айыл өкмөтүнөн дагы тастыктап, аталган үй бүлө кечээ 8 декабрда көчүп кеткенин билдиришти. Кошумчалай кетсек, айылдын 31 жаштагы тургуну 16га толо элек кызды зордуктоого шек саналып, 5 декабрда камалган. Тергөөнүн баштапкы маалыматында ал кызды Бишкек шаарына жумушка жеткирип коюуга убада кылып, жолдон күч колдонуп зордуктаганы айтылат.
Боом капчыгайында бетон тосмону сүзгөн унаа өрттөнүп кетти. Audi S4 маркасындагы автоунаа боом капчыгайында жол четиндеги тосмого урунгандан кийин күйүп кетти. Окуянын көөсү кырсыктын видеосун социалдык тармактарга жүктөгөн. Анын билдиришинче, жол кырсыгы бүгүн эртең менен Бишкек Нарын Торугарч жолунун 122 чакырымында катталган. Жабыркагандар болгон эмес. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматы кырсыкка кабылган унаа өрттөнүп кеткенин тастыктады. Жабыр тарткандар тууралуу азырынча так маалымат жок. Жол тескөө кызматкерлери жеринде аныктоо иштерин жүргүзүп жатышат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бул саатка делген маанилүү кабарлардын топтомун азырынча мына ушулар түздү. Ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар болуу үчүн Ош ТВ Чекит KG расмий сайтыбыздан баш багып, окуп, YouTube баракчабыздан көрүп кабардар болуп турсаңыздар болот. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, амандыкта жолугушалы.